Assalamu alaikum Facebook koldoonчулар. Assalamu alaikum bagbanдар жаматы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен туугандарым. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшы өтөсүздарбы? Туугандар, түз эфир Анкарадан алып атабыз. Азыр Анкарада жүрөмүн. Ошол Тарымком деген бир компания бар экен. Ошолор канча жылдан бери ошол менин иш аракеттерими көрүп, ошол Абдулла Ташиевич сиз ушинтип Кыргызстанды бак кылам деп аракетиңиз жакшы дейт. Азыр булар ошол бир жакшы көчөттү жакшы билген, багбанчылыкты өтө жакшы түшүнгөн, ошодон сабак берип жүргөн бир профессор агрономду мага жөнөтө турган болду. Кыргызстанда ушул кичине күнү сыганда бир 10 күн семинар өтүп берсин Бишкекте дейт. Боптур да Бишкекке өткөрөбүз, Кудай кааласа Оштон, Баткенден, бардык эле райондордон балдарды алып келебиз дагы. Анан ушулар менен биргеликте эме кылабыз дедим. Кудай кааласа семинар өткөрөбүз деп чечтик. Профессор аябай күчтүү экен. Анан дагы бир айта турган нерсе, туугандар, мына ушул мына Түркияда жүрүп бир нерсени байкадым. Мына алманын баасы 30 сом экен да. Мына алманын баасы 30 сом, мынандай алма экен, мынандай. Ушундай алмалар. Аябай жакшы, даамдуу, сон алмалар. 1 килограммы 30 сом экен. Бул деген 30 сом боло турган болсо, бул деген Баткенде дагы, Оштодагы, Жалалабадта, Таласта, бардык чөлкөмдөрдө балдарга доступный болот деген мааниде бул. 30 сом деген, мисалы үчүн 30 сом не? Күнүгө балдарына жок дегенде бирден алма жедирет деген мааниде бул. Бирден жок дегенде бир алма баласына жедирет деген. А мына ушул алмурут, мына алмурутты көргүлө. Мына ушул алмурут дагы 30 сом экен. 5 тиле 30 сом экен. Эме бул өтө мындай кымбат базардан алынды. Мына Измирдин чок ортосунда Конакжай деген жери бар. Конак деп коет, ошол жерден алынды. Мына ушул өтө кымбат базардан. А мына болсо 4 тиле 24 сом экен да, мына 24 сом. Каалашыңча жей бер. Каалашыңча, кааласаң 1 тоннаны сатып аласың да 24 000 сомго. Каалашыңча жей экен да. Мына бизде болсо бул не? 100 сомдан ашык да. Даже бир 150 сом болса керек. 140, 150 ушундай. Мен айтайын деген туугандар, биз дагы көбөйтөлү, алманы көбөйтөлү, алмурутту көбөйтөлү, хурманы көбөйтөлү. Бар жокту отургузуп туруп бир өзүбүздүн кыргыз элибизге ушундай пайда келтирели туугандар. Мына ушул арабандык туугандарыма айтам, мына хурма, кургатылган хурма мына. Кургатылган хурма, мына хурманы кургатып коюштур. Хурма дегенди эми жесең эми бал да, бал шунчалык таттуу, ушул сортунан алып барып отургузуп туруп, бизде да күн аябай жакшы тиет. Бул деген жөн эле мороженое болуп калат да, мороженое. Ушуну алып барып иштетели. Мына ушул алманы айтайын, элдин бардыгы жейт эле да. 30 сом, бул не деген акча? Бул 30 сом. Мына да 30 сом экен, мына да 30 сом. Эми жесең даам, укмуш. Ошого айтарым, туугандарым, мен каяка сатат элем алманы, анан кийин өтпөйт алма, анан кийин алмадан пайда жок дебеңиздер туугандар. Силер алманы отургузуп арзан жедирсеңиздер элдерге ден соолук болот. Улуттун ден соолугу бул деген бриллианттан кымбат. Улуттун ден соолугу бул Ухуд тоосундай алтындан кымбат туугандар. Алтындан кымбат. Сулайман тоодой алтыныбыз болсо дагы, Төө ашуудай алтыныбыз болсо дагы, эгерде саламатчылык жок болсо, ден соолук жок болсо, ол адамга эч кандай пайдасы тийбейт. Ошого айтамын, туугандарым, мына азыр Анкарада жүрөмүн, ушул профессорду беребиз деп атышат. Ошону күн күндөрүн бар жоон чечишип туруп, профессор кошо бара турган барат.
профессор менен кошо да переводчик бар бизде. Жакшына кылып туруп 10 күн семинар өткөрөбүз туугандар. 10 күн семинар өткөрөбүз. Семинар платный болот. Себеби дегенде агай бул жактан жол киреси бар, ал жерде отели бар. Анан тияк бияк кандай мындай көлгө алып барып көрсөтөмүн, Ошко алып барып келемин. Ошондой кичине эмелер үчүн кичине акча төлөйсүздөр. Мына мен деле семинарыма катышып атканда 1000 сом берип атасыз го. Бул болсо эми бул жактан барган профессорго жакшыраак төлөп бересиңер. Мына ушул багбанчылыкты именно баягы мен айтып аткан инвентро лабораториясы менен көчөттү үйрөтөт да. Эми туугандарым, путешествовать эткенди үйрөнгүлө. Сыртка чыкканды үйрөнүш керек экен. Адам канчалык сыртка көп чыга турган болсо, ошондон көп пайда алат экен да. Мисалы үчүн сиз $1000 коротуп туруп, Турцияга келип туруп, Турцияны бир кыдырып кете турган болсоңуз, сиз деген ошол $1000 бир айда $2000–3000 кылып иштеп аласыз. Себеби дегенде илим, тажрыйба бул өтө кымбат нерсе да. Анан дагы айта турган сөз, бул жерде туугандар, мына Турциянын дагы чөлкөмдөрү бөлүнөт экен да. Ысык жерлери бар экен, Баткенге окшош, бир аз баяндай суук жерлери бар экен, чаткалга окшогон жерлери бар экен, ар кандай экен да. Мына ошодон биз тандап туруп, бир өрөөндү тандап алдык. Мына Измирден баштап туруп, мына Спартадан чейинки өрөөндүн көчөттөрү азыр биз жүктөп аткан. Спартадан жүктөп атабыз, анан кийин ошол Бурсадан жүктөйбүз. Мына эки чоң фирма бар экен. Ошол жерде Макфидан менен анан Иргилим деген чоң фирма бар экен. Ушулар менен договор кылып атабыз. Башка жерлерде көчөт арзан экен, бирок ал көчөттөр өздөрүндө дагы кээ бирки жерлерге өспөйт экен да. Көчөт ар кандай экен да. Бир жерде мисалы үчүн $2 көчөттөр бар экен, $1,5 көчөттөр бар экен, $4 көчөттөр бар экен. Действительно сапатына карап көтөрүлө берет экен. Анан кийин баягы $1,5 бул биздин баягы кустарный вид неме менен эле кичинекей примитивный аппарат бар экен, вирус текшерген. Ошону менен жасай берет экен да. Андайлар Өзбекстанда аябай көп ачылып кетти. Мен айтар элем туугандар, именно инвентро лабораториясы менен ушундай негизделген жакшы питомниктен алгыла. 50 цент $1 кымбат болсо дагы, зато пайдасы аябай көп да. Эгерде туугандар крупный, мисалы үчүн 200 гектар, 300 гектар, 50 гектар жер бак кылам дегендер болсо, туугандар, мага кайрылсаңыздар. Бул жерде биз фирманын ошол эки Макфидан менен ошол Иргилим фирмасынын менен сүйлөшүп туруп, серге арзан кылып туруп, жакшына кылып көчөт алып беребиз. Анан кийин бул жактан дагы мисалы үчүн машина тапканда, тияк бияк кылганда уже биз жолго салып койдук булардын бардыгын. Биз жардам беребиз колубуздан келишинче туугандар. Эми мына бизде багбанчылык кылышыбыз керек. Багбанчылык кылып туруп, мына ушул алманы, мына ушул алмурутту балдарга арзан жедирели туугандар. Арзан балдарыбыз доступный болсун. Анан азыр базарга кирсеңиздер, алманын баасы деген 70 сом, 80 сом, 100 сом, 120 сом болуп атат. Анан действительно колунда жок үй бүлөлөр, орто жашаган үй бүлөлөр өздөрүнө эмне багандай уруксат бере албайт аны жегени. Ошон үчүн биз канчалык көп отургузсак, ошончолук серап болот. Арзан болот. Арзан болуп, арзан элдин бардыгы жейт. Элдин бардыгы жеп, жакшы жашашат, ден соолукта болушат, күлүп жүрүшөт. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам туугандарым, баг отургузууга бардыгыңыздар аракет кылыңыздар. Анан азыр өзүңөрдүн айыл өкмөткө жазгыла. Ассаламу алейкум. Мисалы үчүн Куршап айылынын айыл өкмөтү Баланчаев Түкүнчө. Сизге мен ушул кайрылуумдун себеби, мына ушул Широкий Шелде, ошол жерде ФПСтин жери бар экен. Мына ошол жерде шарттуу сугаруу менен мен ошол жерде алып туруп бак кылайын дедим эле. Ошол 3 гектар жерди, 5 гектар жерди, 10 гектар жерди, 100 гектар жерди мага бериңиз. Мен деген мынанча жылда ошону өздөштүрөмүн, көктөндүрөмүн деп туруп арыз жазгыла. Ар бир айыл өкмөткө жазгыла, районго жазгыла. Азыр мындай мыйзам чыккан, барып туруп
любой жерди, любой жайлоо болобу, жайыт болобу, кандай болот, барып туруп ошону эмне категориясын алмаштырса болот. Эгерде ал жерде сиз көбүрөөк пайда берем десеңиз, мамлекет ошого эмне мындай каршы чыкпайт. Мисалы үчүн жайлоо болуп жазылып турат, бирок ал жерге кунарсыз жер болуп калган. Чөп чыкпайт. Ошону доказывать этип, айтып, эксперттерди алып келип, ошол жерде заключение чыгарып, мына бул жерде мал тойбойт экен, бул жер жөн эле таштак жер экен, бул жерде эч кандай пайда жок. Ана мына ушул киши айтып атат, мына ушул бир жерге жылына 300 сом төлөнсө, бул киши айтат, мен 600 сом төлөйм деп атат. Десе ошону айыл өкмөт, айыл башчы ошол кишиге бериш керек. Берип туруп, мынаны эмне сизге бердик, монча жылга договор түзөлү. Эгерде эртеге дагы жердин баалары аша турган болсо, ошону дагы бирге мындай сүйлөшүп чечилет деп, ошол жерине жакшына кылып туруп бышыктап коюп коюш керек. Анан баягыны узак мөөнөткө бериш керек. Себеби дегенде ал баг отургузуп алса, эртеге анан 15 жылдан кийин же 10 жылдан кийин чык бошот деген болбойт. Ошон үчүн узак 49 жылга арендага алып туруп, анан кийин жылдан жылга эмне баягынын налогун көбөйтүш керек. 600 сом, анан кийин 1200 сом, анан 2400 сом, анан 4800 сом, анан 10.000 сом, анан кийин 20.000 сом. Уже баягы түшүмдү алып аткан адам ал акча аябайт. Мисалы үчүн 1 гектардан 60 тонна алма алып атабы? 60 тонна алма алат. 1 тоннасын 45тен сата турган болсо, 1 тоннасы 45.000 сом акча болот. Ошо 1 тоннанын акчасын мамлекетке төгүп туруп, калган не 59 тоннасын өзүнө алса болот. Мына ошон үчүн жерди иштеткенде саясат мындай жүрүш керек. Баягы мындай байларга берип коюш керек. Же болбосо бай кооперативтерге бериш керек. Ушундай дегенди токтотуш керек. Жерди, именно жердин бардыгын ушул карапайым элге бериш керек. Карапайым эл тоймой сайын, карапайым эл тынчымай сайын, карапайым эл иштемей сайын Кыргызстанда тынчтык болбойт. Мадемектен Турциянын армиясын апарып койсо дагы, мадемектен Кытайдын армиясын алып келип койсо дагы эл ток болбосо ал элди токтотуш кыйын болот. Ошон үчүн бийлик башчыларына айтамын. Бийлик башчылары силер мына 309 токтомуңарды токтоткула. Бул деген именно ошол мурдагы байлар, мурдагы көпөстөр, мынау партократтар, ошолор жерде элеп кооператив кылып алган. Ошолорго жерди 75% ППС'тин жерин ошолорго берем деп атасыздар. Бул өтө туура эмес. Бул туура эмес. Бул деген карап туруп пособие алгандардан баштап кетиш керек жер беришти. Пособие алгандардан. Пособияда отурат го, ошолордон баштап бериш керек. Анан кийин баягы турмуш тирикчилиги мындай болуп, баласы миграцияда жүргөндөргө бериш керек. Анан кийин ошон мына мугалимдерге бериш керек. Мына ошол врач, соцработниктерге бериш керек. Ошентип, анан кийин ашып калса анан байларга бериш керек. Анан кредитти дагы ошол пособие алып аткан бечараларга бериш керек. Пособие алып аткан бечараларга берип туруп, ошо 1 гектар жер берип туруп, 1 гектарга баг отургузуп берип коюш керек ошол кредит менен. Анан ошолор карап туруп кутулуп кетет. Анан бизде пособие сурагандын өзү жок болуп калат. Канча миллиарддаган сомдор пособияга кетип атат. Ошолордун бардыгы эмне кайра өзүнүн калыбына келип туруп ошол бюджетте калат. Мына биздин байлыкты өстүрүү жолуна түшпөй биздин министерство. Наоборот, биздин байлыкты жок кылуу жолуна түшүп алышты да бул министрлер. Бул туура эмес. Эгерде министрлер, эгерде министрлер бардыгы Кыргызстандын өнүп өсүшүн каалай турган болсо, булар байлар менен эмес, кедейлер менен иштеш керек. Конечно, байлар менен разговор короткий, билем. Бири-бириңни мындай көз караш менен эле моундай кылып туруп эле байкап коесуздар. Билемин. Мындай мынтип карап туруп байкап коесуздар бири-бириңерди. А кедейлер менен связываться эткиңер келбей атат. Себеби дегенде кедейлердин сөзү дагы көп, суроосу дагы көп, түшүнүп атам. А бирок ушуга суроолор азайыш үчүн, кедейлердин дагы суроолору азайыш үчүн биз деген буларга эмне алдына кадам ташташыбыз керек. Ошолорго барышыбыз керек. Ошону түшүнүш керек, биздин правительство түшүнүш керек ошону. Мына 309 токтом бул деген ошол жалаң эле байларды кайра байытат дагы. Кедейлер онон сайын кедей болот да. Ошол бул токтомдун негизги максаты ушул болуп атат. Маңызы ушул болуп атат. Мен айтар элем.
Наоборот. Пособие алгандарга бергиле жерди. ППС'тин жерин пособие алып, 2 баласы, 3 баласы, 5 баласы болуп үй жок. Бечара болуп тургандарга ошолорго бергиле 49 жылга. Анан мына ушул азыркы 26 миллиард сом бөлүнүп атат. 26 миллиард сом кредит бөлүнүп атат. Ошо кредиттен буларга баг отургузуп бергиле. Мына социалдык эң төмөнкү катмарды силер көтөргөн аракет кылды. Ошолор анан тойгондон кийин анан ошолордун ыраазычылыгы менен, жүрөгүндөгү баягы жылуулук менен анан кийин силерге бакыт келет. А силер байларга берип койдуңар, алар кесир. Байлар кесир болот. Байлар деген бир гана өзүм болсом деген бир байлар болот. Аларга баары Кыргызстандын тагдырына алар деген наплевать аларгачы. Алардын чамаданы даяр. Любой время сумкасын алат дагы любой мамлекетке учуп кетип калат. Акчасы бар. Баягы эле кедей кембагалдар менен биз калабыз. Ошон үчүн айтамын, правительство ойлонгула. Акылбек Жапаров, сизге айтам, ойлонуң. 309-ду кайтарыңыз. 309-ду кайтарып туруп, ошол кунарсыз жерлердин бардыгын кедей кембагалдарга бөлүп бергиле 1 гектардан 49 жылга. Анан 26 миллиард доллардын эсебинен баг отургузуп бергиле. Кандай баг отургузду мына биз үйрөтөбүз. Мына биз айтып, мынандай кылып отургузасын, мынанчадан түшүм берет, мынанча жылда кредитиңен кутуласың, мынанча жылдан кийин өзүңө иштейсиң, мынандай бардыгын биз үйрөтүп беребиз. Не кереги бар силерге ошо байларды байыта албай эле койдуңар. Алар тойбойт. Bir adamдын нәпсине дүнөө жүзү батып кетет. Арыш асман батып кетет. Алла Таала жараткан бардыгы батып кетет bir нәпсиге. Адамды тойгузуш кыйын. Адамды тойгуза албайсыңар. Силер байларды азыр тойгузам деп туруп, ошо байлар эртеге, именно байлар эртеге силерди кулатат. Ошо байларды байытсаңар, силерди кулатат. Силер ошону түшүнбөй атасыңар азыр. Силер өзүңөрдүн силерди жок кыла турган даракка суу куюп атасыңар байларга. Байлардын эч качан байлардан пайда болбойт силерге. Баягы эле кедей кембагалдар барат согушка. Кедей кембагалдар иштейт. Кедей кембагалдар суу ташыйт. Ошолор иштейт, бар жоктоо кедей кембагалдар кылат. Силер акчаны берип атасыңар, жөн эле воздухка чачып жүрүп атасыңар. Азыр 26 миллиард сомго канча доллар келет? Мисалыга айтып көрөлү, bir 300 миң долларга жакын акча келе турган болсо 300 миллион доллар. Ошол 26 миллиардка. 7 жылдан кийин ошого силер да 100 миллион доллар сатып ала албайсыздар. Ошону түшүнгүлө. Ошону түшүнүш керек, мамлекет башчылары түшүнүш керек. Азыр бул сом менен берип бересиңер дагы болду. Омин облак айпар. Бул кумга сиңгендей жок болуп кетет. Ошон үчүн 309 токтомду токтотуш керек. 26 миллиард сомду жалаң көчөткана куруш керек. Урук чыгара турган фабрикаларды куруш керек. Суу чыгарыш керек. Анан элдерге бардыгына бөлүп бериш керек. Элде көчөтканадан чыккан көчөттү элге таркатып берип туруп, анан кийин суу берсеңиздер болду, башка эч нерсенин кереги жок кыргыз элине. Силерден кыргыз эли күнүгө 3 маал тамак сурабайт. Кыргыз эли күнүгө мындай мага майрам кылып бер дебейт. Кыргыз элине эмне? Силер көчөт берсеңиздер, суу чыгарып берсеңиздер болду. Всё, экиле маселени чечкиле. Бийлик, силер башың ортпа сен. Ар бир кыргыздын барып бутун укалайм, башын укалайм деп отурба. Кыргыз бийлиги, мен сага айтып атамын. Болгону сен суу чыгарып бер, суу чыгарып бер, анан көчөт, урук бер. Болду, башка эч нерсенин кереги жок кыргыз элине. Кандай түшүнбөйсүңөр? Бизге санариптин кереги жок, бизге компьютеризациянын кереги жок, бизге каяктагы бир башору бир системанын кереги жок. Бизге эмне керек? Бизге болгону суу керек, суу. Көчөт, суу көчөт, болду. Ушул эки формуланы жаттап алгыла, суу менен көчөт керек экен. Элиме дегиле, болду, ошон менен иштегиле. Мына көчөтканаларды ачкыла, Кыргызстан боюнча жок эле дегенде бир 7 чоң крупный көчөткана болуш керек. Анан филиалдары жок дегенде бир 1000-2000 филиал болуш керек. Ошол көчөтканаларда көчөт чыгат, атростуктар чыгат, калган филиалдар ошону бөлүп апарып туруп өздөрүнүн теплицасында өзүнүн жеринде өстүрүп туруп анан кийин реализовать этет. Ошондо жылына биз эң эле аз дегенде 100 миллиондон көчөт чыгарып тура турган болсок, 10 жылда араң
1 milyard көчөт отургузабыз. Бизге 3 milyard көчөт керек. Туугандар, 3 milyard көчөт керек бизге. Бизде деген 2 million гектар жерге бак отургузуш керек. Кандай түшүнбөй атасыңар силер? Мына ошондо анан кийин алманын баасы 30 сом, 20 сом болот. Ошондо грушанын баасы 30 сом, 30 сом болот. Мына монда отургузсак болот, керек болсо. Мына кар жаап атат, турат мандарин, эч нерсе болбой эле. Ошого бардыңыздардан суранам, туугандарым. Кимиң болбо, тракторчу болосунбу, прокурорсунбу, врачсынбы, мугалимсинби, кимсин? Бак дааватты колдо, бак отургузуу идеяны колдо. Отурган жериңде бак жөнүндө сүйлө. Отурган жериңде Кыргызстанга келип аткан жардамдардын бардыгын бакка бурганы жардам берсен. Мына ошондо анан кийин бизге бактылуулук келет. Ага чейин биз жүрө беребиз. Бири-бирибизди ушактап, бири-бирибизге ат коюп, бири-бирибизди унижать этип жүрө беребиз. Ушул системадан чыгыш керек. Бул системадан чыгыш үчүн 2 million гектар жер бак болуш керек. 2 million гектар жерде ар бир гектарында 4 киши иштегенде 8 million киши бактын ичине кирип кетет. 8 million киши. Мына ушуну менен биз анан кийин бактылуу болобуз. Ушуну менен анан кийин биз бир жакшылыкка жетишебиз. Какыраган талаа жатат. Биздин чоңдорубуз болсо кредитти байларга берип атат. Какыраган талаа жатат. Биздин чоңдорубуз жалаң көпөстөргө берип атат кредитти. Акылбек Жапаров, сиздин ушул баштаган планыңыз кереги жок бизге. Акылбек Жапаров, ойлонуңуз. Бизге сиздин ошол байларга акчанын бардыгын байларга, бай кооперативтерге, анан ошол жердин бардыгын ошолорго берем дегениңизден кайтыңыз. Кайтпай турган болсоңуз айтып коеюн, чоң взрыв болот, айтып коеюн. Социальный взрыв болот, элдин бардыгы зорго турат. Кирерге тешик таппай каласыз. Акылбек Жапаров, ойлонуңуз, сизге айтып коеюн. 309-токтом бул преступный токтом. Преступный токтом бул деген кыргыз элине каршы токтом бул. Ошону эсиңизден чыгарбаңыз. Эгерде кыргыз элим дей турган болсоңуз, ушул акчалардын бардыгын көчөтканага салыңыз, көчөтканага 1 сом бербеңиз эч кимге. Көчөтканага салыңыз, суу чыгарыңыз. Ошондо дагы тендерден силер канча миллион жеп каласыңар. Турабы? Тура. Тендер деген бул теңин бер деген да. Теңин бер. Тендер, теңин бер деген. Ошондо да теңинен көбүн жеп коесуңар. Ошону биздин эл ойгонуш керек. Айтыш керек, пост жазгыла, тыным жок. 309 бомба деп жаза бергиле. 309 бомба. 309-чу бомбаны өчүр деп жазгыла. Кереги жок. Кайтарсын. Бизге кереги жок онун. Мына туугандар, айта турган ушул сөз эле. Бул токтомдун бизге кереги жок. 309-чу токтом 75% ошол ФПС'тин жерин байларга берем дегени туура эмес. 26 миллиард сомду жалаң байларга бөлүп берем деген дагы туура эмес. 26 миллиард сомду питомникке салыш керек, суга салыш керек, урукка салыш керек. Болду. Башка кыргыз элине эч нерсенин кереги жок башка. Ошону түшүнүш керек биздин правительство. Андай кылбай турган болсо, эч чылыш болбойт. Азыр байларга берет. Байлар эмне кылат ал акчаны? Байлар алат, бирдемени алып келип байлап, мына мен сатып алдым мына малдарды дейт. Же болсо мына бирдемени сатып алдым, мына көр дейт, дагы справкалар толтуруп болду, иш башталды, омин дейт. Ал жерде эч ким барып сурабайт булардан. Ал акчаны алат дагы булар. Бардыгын Россиядан май ташыганы, чай ташыганы, конфет, печенье, ошондой крупный бизнестерге топ-топ туруп берип коюшат дагы. Ал акча айыл чарбаны көтөрбөйт, айыл чарбаны чөктүрөт ал акча. Эгерде Россиядан конфет келбесе, Россиядан печенье келбесе, Россиядан, Казакстандан эч нерсе келбесе, элдин бардыгы ойлонот. Бирдеме жасаш керек турбайбы, өзүбүз дагы өндүрүшүбүз керек турбайбы дейт. Аны деген мамлекет өзү стимулировать этип берсе болот. Азыр мисалы үчүн в одностороннем порядке Тажикстан менен жол жабылдыбы? Ушундай эле аналогично Өзбекстан менен жабыш керек. Киши кирип чыга берсин, киши. Только ал жактан бизге эмне жумушчу чыкпаш керек. Кереги жок жумушчулардын. Биздин өзүбүздө жумушчу жетиштүү. Анан ал жактан только гостевой. Виза менен келсин, гостиге келсин, 3 күн турсун, кайра кетсин.
ошондой кылып мыйзам киргизиш керек. Казакстан менен ушундай мамиле кылганда Казакстан менен мындай бизден гана чыга турган кылып туруп, аяктан кирбей турган кылып мамиле кылышыбыз керек. Мына биз ошондо анан өндүрүшүбүздү көтөрөбүз. Азыр бар жокту кабыл алып атабыз. 99% импорт менен жашап атабыз. Эртеге мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, революция болгондо жаап таштайт, дагы бир нерсе болгондо жаап таштайт. Бар жогу эмне көтөрүлүп кетип атат. Анын не кереги бар бизге? Туурабы? Ошон үчүн бардыгыңыздарга айтам, туугандарым, пост жазгыла 309-токтомду кайтарсын. Анан ошол эле акчаларды айыл чарбага бергенде мына ушул көчөт канага, сууга, суу жок болуп атат. Азыр кыргыз элине суу чыгарып берсең, тим эле сонун жакшына иштемек. Эч кимден эч нерсе сурабай эле. Ошол үчүн аны түшүндүрүп айтыш керек да. Түшүндүрүп айтпасаң, мына бизде билбейм эми кандай ошол министр экономика эмне кылып атат билбейм. Министр экономика эмне иш кылат? Кечке эле ушул министр экономика бар экенин билебиз, бирок кандай бизге существенный бир жардам бере албайды да. Ошол туурабы? Жок жардамы бизге. Минфин мисалы үчүн акчаны бөлүп атканда, сурабайбы, токтоп тур, бул акчаны сен кайга бөлөйүн деп атасың. Токто, мындай неме общественный объединениялар топтогун, айыл чарба болуп атабы? Круглый стол өткөрөлү, ушул акчаны кайка жумшайлы деген круглый стол жасашыбыз керек. Мына айтамын, бардык айыл чарба жаатындагы кишилер 8 февралда азыр адресин толуктап айтабыз. 8 февралда бардык айыл чарбага ушул тиешеси бар адамдар чогулайлы, туугандар. 8 февралда чогулуп, ошол 8 февралда круглый стол өткөрөлү. Круглый стол өткөрүп, ошол жерге министрлерди чакырайлы, ошол жерге депутаттарды чакырайлы, бардыгына биз айтайлы. Же болбосо ошол эле прямо эле ошол жогорку кеңешке барып туруп, жогорку кеңештин залында сүйлөшөйлү. Бардыгыбыз барайлы, туугандар. Парламент сунуш кылды го Өзбекстан менен чек араларды ачуу боюнча. Өзбекстан парламентте дагы ошол Өзбекстандын пактасын жегендер бар да. Өзбекстан менен иштешкендер бар, Өзбекстандан товар ташыгандар бар. Жалаң Өзбекстандын продукциясын Кыргызстанга алып келип реализовать эткен кишилер көп. Ошолор анан эптеп ачыш керек да аларгачы. Парламентте өзүңүздөр билесиңер, бир 50% көпөстөр отурат. Жалаң май ташыгандар отурат. Аведов майын ташыйт бирөөсү болсо, мына Донияны ташыйт бирөөсү. Бирөөсү болсо мына ошол Алейнаны ташыйт, бирөөсү Золотой семечканы, бирөөсү болсо Донские бир нерсе дегенди ташыйт, май ташыйт көбү. Көбү болсо ошол ун ташыйт, будай ташыйт. Импорт менен заниматься, ошол бизге импорттап алып келе турган фирмалардын башчылары ошол жерде депутат болуп отурат. Депутат болуп отурат дагы, ошолор дагы өздөрүнүн мындай бизнеси жүрүш үчүн лоббировать этишет көп вопросторду. Ошого каршы чыгыш керек. Кереги жок, Өзбекстандын границасын только киши кирип чыкканы гана рухсат бериш керек, алардан эч нерсе албаш керек. Деги эле Кыргызстан өзү мында законсервироваться этип туруп, биз өзүбүздүн ички потенциалыбызды пайдалана турган мал келди. Эртеге ачка калсак, аракет кылабыз. Эртеге ачка калып, деп ыйлап, жинди болуштун кереги жок. Кыргыздарды ар бирибизде эң эле аз дегенде бир 10 килограммдан ашыкча май бар. Май. Ал май деген ушул мына казы май деген эң эле тез аралыкта эриши 2 жылда эрийт экен. Ошон үчүн 2 жыл чыдап кое турган болсок, өзүбүздүн өндүрүштө көтөрүлүп калат. Анан кийин бардыгыбыз эмне деген арык чырай, анан кийин бой узун, шыңга бойлуу арык чырай болуп калабыз. Аялдарыбыз дагы талия пайда болот, аялдарыбызда да. Талия жок азыр. Талия таппайсың. Биздин аялдарда талия менен ошол 95-96 жыл эле уже коштошуп кеткен. Талия жок. Мындай ичке белди. Мисалы үчүн мен энемин бели ичке эле, мындай аял эле кечке иштейт эле. Азыр биздин аялдарда талия жок. Бардыгы эле мындай 90 башы болсо 60. Ушундай аялдар менен жашап атабыз да. Ошон үчүн эгерде биз тамак ашты азайтып, жакшы мындай кара жумуш менен иштей турган болсок, биринчиден ден соолугубуз жакшы болот. Экинчиден бизде экономический өтө чоң
мындай өсүш болот. Ушулардын бардыгын керек болсо чөп чарды кайнатып ушинтип жей беребиз да. Ошодон үйрөнүшүбүз керек да. Ошо 8 күнү бардыгыңыздарды дагы неме кылам. Азыр бир WhatsApp группанын ссылкасын таштап коёмун. Ошол WhatsApp группада сүйлөшөлү. Ошол WhatsApp группада бардыгыбыз сүйлөшүп, давай деп туруп, ушул ишти аркалабасак болбой калды. Мынтип жүрө беребиз да. Убакыт өтүп атат. Мына ушул группага киргиле, биогумус группа. Ушул жерде бир 150-200 адамдын орну бар. Киргиле, ошону менен сүйлөшүп аракет кылайлы. Биз ден соолугубузду биз аябай табыз. ГМО жеп атабыз. ГМО, генно модифицированный тамак жеп атабыз. Биз глицин деген веществону ичип атабыз. Тамак май деп. Ошого өзүбүз семечке отургузалы. Өзүбүз деген данны отургузайлы, дан. Биогумус менен сонун эле болот экен. Биялигин тирхадерминди себе турган болсо кликовинасы дагы көбөйөт экен. А кликовинанын эмне кереги бар билесиңерби? Кликовина бул деген навайнан жапкан иштетишет. Ошон үчүн спрос көп. Кликовинанын өзү бизге дээрлик кереги деле жок да, чындап айткандачы. Кликовинасы нормалдуу болсо эле болду. Анан кийин баягы нанды өзгөртүш керек. Нанды деген семизлак деп туруп, семизлаков деп туруп нанды өзгөртүшүбүз керек. Мындай. Туугандар, бөлүшүп койгула. Бөлүшүп койгула, туугандар. Ар бириңиздер эң эле аз дегенде 10 группага бөлүшүп койгула, туугандар. Нурбек, Мирбек, Манак бөлүшүп койгула. Эртеге жыйынга министр здравоохранениянын чакырыш керек. Министр здравоохранения келсин. Лабораторияң каерде деп суроо берели. Мына бизге кирип аткан тамак ашты ким текшерип атат деп. Эгерде жок текшерилбей тей турган болсо, лабораториянын ар кандай түрлөрү бизге келген, бирок иштебей эле чаң басып турат. Ошолорду бир жерге топтоп туруп, анан ошону инсайдерин, ошолордуке адистердин баарын топтоп туруп, бизге кирип аткан тамак ашты текшертирели. Бизге кирип аткан тамак аштын 90% ГМО, генно-модифицированный, өзгөртүлгөн, ошон үчүн биз ооруп атабыз. Так, бул бирби. Анан министр финансовду чакырайлы. Министр финансты чакырып туруп, ошол 30 жылдан берки келип аткан бизге грант, анан кредиттерден кимге берилгендигин, анан кантип кайтарылып берилгендигин, анан ошолорду иш козготойлу, ошолорду бардыгына. Мына мисалы үчүн мен билемин канчасы, мисалы үчүн мына 36 миллион долларды Ысык көлдө бөлүп беришти. Бирөөсү да мал бакпай атат. Ошо 36 миллион доллар шаарда бир жерлерде айланып атат акча. Бир жерлерде айланып атат. 36 миллион доллар. Мына Ысык көл областына бөлүшкөн. Ошону сурайлы, эмне жакынкы кечеги берилген. Анан мына бериле турган насыялардын бардыгын биз спрос кылышыбыз керек, сурашыбыз керек. Каяка жумшайын деп атасың? Эмне? Жок, андай болбойт. Бияка бер деп туруп биз эл өзү мындай курултай, аксакалдар кеңешин бардыгын топтойлу, бир чоң жыйын өткөрөлү. Акчасын төлөп эле киребиз. Мисалы үчүн филармонияны арендага ала турган болсок, канча миң киши кире турган болсо бөлөбүз. Мисалы үчүн 100 сомдон түшөбү, 80 сомдон түшөбү, же 120 сомдон түшөбү, ошону төлөп бардыгыбыз кирип, ошол жерде бир чоң жыйын өткөрөлү. Бирок бул экинчи жыйын болот. Биринчи жыйын болсо кичинерээк кылып, чаканыраак кылып бир 200-300 адам топтолуп туруп, ошону аракет кылайлы. Анан туугандар, мына эң биринчи эле маселе ушул айыл чарбаны көтөрөлү. Айыл чарбасыз биз эч жака бара албайбыз. Торговля акча берет. Туура, торговля акча берет. Мамлекеттүүлүктү бул айыл чарба берет. Айыл чарбасы жок сен эч ким эмессиң. Айыл чарбасы жок мамлекетти эч ким сыйлабайт. Айыл чарбасы жок мамлекет, бул токочу жок баладай да. Токочун алып койсоң, токочун кайра сурап алыш үчүн ал мамлекет бар жокко барат да. Мисалы үчүн акты ак, караны кара десе, караны ак десе, акты кара десе, ошону айтышка мажбур болот. Себеби дегенде ал ошол акчасы
жок эмес, анын акчасы бар, анын айыл чарбасы жок, токочу жок деген, бул деген мына эгерде азыр Казакстанды, Өзбекстанды мен айткандай бар жокту жаба турган болсо, бизде бир аптанын ичинде магазиндер сыпсыйма, эч нерсе жок болот. Складдардын бардыгын жеп жок кылабыз. Анан каяка барабыз? Bunday ситуация болуп калышы мүмкүн, толук мүмкүн. Эртеге өзүбүздүн өндүрүш болбой турган болсо, өзүбүздүн айыл чарба болбой турган болсо, биз башка бир мамлекеттерге эмне заргабыз, жалдырайбыз, мени карап кой деп. Мына кийин киргендерге дагы көрсөтүп коеюн туугандар. Мына алма. Турцияда ушул алма 30 сом экен, 30 сом. Муну эң кымбат базарынан алдым. 30 сом экен ушул. Мына груша дагы 30 сом экен, ушундай чоң жакшынакай груша. Мына болсо ушул мандарин. Бул вообще 24 сом экен. Мына ошол аммофоз, селитра боюнча айтайын туугандар, ошо курсан ушуну иштетпей эле койгула. Бунун бизге кереги жок. Bunun кереги жок. Себеби дегенде бизде биогумус бар. Азыр Кыргызстан боюнча 100 000 киши сөл жан багып атат. Ар биринде эң эле аз дегенде 1 тоннадан биогумус бар. Бул деген 100 000ди 1000ге көбөйтүп койгула, канча болуп кетет. Биз жерибиздин бардыгын только биогумус менен иштетсек болот. Ошого бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Тура фрукталарды текшерген лаборатория керек. Эртеге чогулайлы деп атам го ошо. Чогулайлы дагы коёйлу мындай. Эми качангыча ушинтип эле жүрө беребиз. Качангыча дагы канча. Анан кийин туугандар барып ал жерде чогулушта ажылдап, бирдемелерди сүйлөп, баягындай телбе тескери сүйлөп, бийликке асылып, ана мына кылып, неме кылыштын кереги жок. Провокаторлор болсо айтып коеюн, өзүм лично башын ошол жерде жара чабамын, айтып коеюн. Жөн келип, жөн отуруп, көйгөйлөрдүн бардыгын кагазга жазып келип туруп, тапшырабыз бардыгыбыз. Үндөбөй тапшырып, мына ушуну аткаргыла деп туруп, жакшы дуа берип, анан кете беребиз. Өргө барып алып туруп, баягында адамдардын кабатырын чыгарыштын кереги жок. Тынч барып, тынч келебиз. Макулбу? Чогулабыз, чогулуп туруп, конструктивный, мына жакшына адамдар чогулайлы. Жакшына адамдар, баягындай ненормальный бакырчак, кыйкырчак бир мындай ненормальный блогерлерди чакырбагыла ал жерге, кереги жок. Биз деген айыл чарбаны көтөрөбүз деп ал жерде тынч сүйлөп, эң бакырганы мен болоюн. Мынантип. Эң кыйкырганы мен болоюн. Калганыңар үндөбөй келип, жакшына сүйлөп, сунуштарды кагаз түрүндө берип, үндөбөй акырын тапшырып, дуа кылып коюп кетип калабыз. Алла субханаху ва таала кабыл кылат иншалла. Биздин жерлер бар, акырындан өткөн иштеп атат дейт. Биздин Жалал Абадта лаборатория бар. Жакшы, туура айтасыз, каерге барабыз. Ошонун адресин айтамын. Азыр группага киргиле, мына группага. Ошол жерде бир мындай чекерактан эле арзаныраак бир зал табабыз. Арзаныраак зал таап туруп, залга тыйынын төлөп, ошол жерден анан кийинки чоң чогулуш дароо эле болот, тез эле бир 4-5 күндө бардыгыбыз таныштык. 100 адам мисалы үчүн 20 адам чакыра турган болсо 2000 адам болот экен. 2000 адам болуп туруп, филармонияда отуруп, ошол жерге чакырып, бардык кишилердин бардыгын ошол жерге чакырып, өзүбүздүн ойду айтышыбыз керек да. Анан антип эле мына азыркы немеде ушул айыл чарбада ассоциациялардын жетекчилерин тааныйсыңар да. Толтура жүрүшөт. Арычылар бар, арычылар бар, балыкчылар бар, баягындай будайчылар бар, жүгөрүүчүлөр, кызылчачылар бар, ар кандай да. Потреб союз андай мындайдын кишилери бар. Толтура айыл чарбага тиешеси бар, тармак аябай көп. Анан кийин ошол министр здравоохранения, министр сельского хозяйства, министр ошол эмени экономики, ошону финансов, ошону анан кийин ошол депутаттарды, өзүңөрдүн шайланган депутаттарыңардын бардыгын чакыргыла, ошол жерде сүйлөшөлү, ийире отуруп түз кеңешейли. Бардыгыбыз өзүбүздүн ойду айтып, акырындап айтып, андай суроолорду берип туруп, ушуну мындай алар деле мисалы үчүн бир жакшы иш кылам деп аткандыр балким.
бир балким бирөөлөрдүн бир эмесине түшүп калгандыр алар деле. Мисалы үчүн азыр өзүңүздөр билесиңер, разведчик на разведчике сидит сейчас. Сейчас русская разведка издешет, турецкая, узбекская, таджикская, бардык разведкалар бар Бишкекте. Бардык разведка. Мынау баягындай конференция, дин конференциясынын өзүнөн өткөндө айтат, канча дейт? 4000 мындай ошондой конференция бармыш. Кирип алыптыр Бишкекке. Эми алар күнүгө бирден адамдын башын айлантырганда деле толтура адамдын башын айлантырып коет да тура бир жылда. Ошого бардыгыбыз биригели дагы мына бир совет түзүшүбүз керек да. Мына аксакалдар курултай андай мындайдын немесин авторитетин өлтүрүп койду. Курултай бечара өздөрү зорго жүрүшөт, курултайчылар. Дагылайды, олорду задавили курултайчыларды. Аларды да чакырып коюш керек. Аксакалдардын бардыгын чакырыш керек ошол жерге. Келишсин, сүйлөшүп, отуруп, ушул маселени чечели биргеликте. Канатбек, силерге Нары, Ысык-Көл, Алай, Чоң Алай, Чаткал, Тогуз-Торо, силер Карагат, Малина, Ежа Малина, Крыжовник, Брусника, Калина, Черемуха, Черника, Голубика, и анан Облепиха отургузгула. Ушулар силерге жакшы өсөт экен, жакшы сатылат. Алманы отургузасың, алманын баасы оштоп пышкан малда сенин алмаңы акталанын алмасын даже 3 сомго албайт. Сага онун не кереги бар? Карагат, ошо мен айткандарды кылып койсоң 100 сомдон ары кетет да, 100 сомдон ары кетет. Анан буларды карашта жеңил, алмага караганда. Булардын бутоосу ошол 40 сантиметр куюп эле үстүн алып таштайсың болду. Ошол бутоосу ошол жеңил болот да. Анан бирок баасы кымбат. Мына эмени Солчинскийдин анан ошол Чорный капитандын түшүмү 400 сомдон сатылды да. 400 сомдон сатылды. 1 килограмм. Элестетип көрсөң, 400 сомдон. Бир эле кустунан 3 килограмм берсе 1200 сом. А 1 гектарга 10.000 штук батат. 12 миллион сом акча болот. Көрдүңбү? Алма тиге турган болсоң 1 гектарынан сен алмаң ошол жерде 30.000 сом пайда берсе берет, бербесе жок. Ошон үчүн мен айтканды жасагыла. Сиз менен келишкенде, туугандар, мага министрликтин кереги жок, туугандар. Министр болуш максат эмес. Менин максатым сенин үйүңдө бакча болсо, ар бир кыргыздын үйүндө өзүнүн бакчасы болсо, мына ошол менин максатым. Болду. Мен ошондо өзүмдүн бул дүйнөгө келген миссиям, намазым, Аллага кулдук уруум, анан бул жакта кылган жакшылык ишим ошол миссиям ошондой. Азыр мага жетелеп апарып отургузуп койсо дагы мен министр болбоймун. Мен категорически мага толтура жолу министр бол деп мага сунуш берди. Бардыгын өзүбүз турлайбыз, министр болосун деп. Мен альхамдулилла мага министрликтин кереги жок. Мен азыркы кылып аткан ишим Алланын астында меники эң улуу иш кылып атам. Жашылдандыруу кылып атам мен Кыргызстанды. Мен баштаганда bir жылда 20.000 көчөт араң отургузат эле. 20.000 араң. Ошол карлик, полукарлик. Азыр ошол көчөттү 1 миллионго чыгардык биз. 1 миллиондон ашты уже. Мына ошол менин эң чоң жетишкендигим. Мен уже альхамдулилла бул өзүмүн мындай, мисалы үчүн арманым жок. Кылган ишимде арманым жок. Мен дагы ошол кыргыздарга 7 питомник коюп берсем, бардык талаларына су чыгартырып берсем, ушул менин эң чоң миссиям. Ушуну аткарып алсам, анан кийин өзүм багымда жүрө берем. Да 5 жыл иштейм, анан кийин багыма кирип кетем. Ошол силерге окшоп эле мен дагы ушул 2 гектар багымды карап, ошону бутап, ошонун түшүмүн терип, балдарыма берип, ашканын сатып, ошондой эле оокат кыламын. Баягындай максат мындай эмес. Чоң болуп кетиш, андай мындай эмес. Бул максат, бул жердин максаты бул. Мен бул жердин максатына мен жүрөгүмдү күйгүзбөймүн. Менин максатым ояк. Тиягымны турлап алайын, ошол мага чоң жетишкендик. Аяка барганда туугандар мага эч ким жардам бере албайт. Аяка барганда уже
как бы финито а-ля комедия. Все, двери закрыты, все, что ты мог, уже сделал, там уже ничего исправить нельзя. Вот, ахрет, вот это надо строить. Сейчас мы думаем, вот, мы машину купим, дом купим, женимся, там детьми обзаведемся, связями, там станем еще кем-то. Ну, это временно, ребята, временно, это все проходит. Мы должны строить свой ахрат. Самое главное для человека это ахрат. Этот мир бренный останется, отсюда мы ничего не заберем. Он останется, здесь жили лучше, чем мы, и хуже, чем мы. Понимаете, ребята? Вот, стройте планы на тот свет, а не на этот. Этот свет, он быстро проходит. Вот, например, есть, когда мы рождаемся, есть хатар, да? Там сначала папа, потом сын, потом внук, да? А когда мы уходим, хатара нету. Может и внук умереть, может и сын умереть, а может и отец. Знаете, вот это надо осознать. Каждая минута для нас дорога. Каждую минуту мы должны свой язык использовать для зикра. Альхамдулилля, Аллаху Акбар, Субханаллах, Ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, Валла хавля валла куввата илля биллях. Вот это наш банк, вот этот, а не тот, который мы держим. Вот полная сумка денег, вот, полная сумка денег. Если сейчас я умру, это мне понадобится, как вы думаете? Никогда не понадобится, все, эта сумка останется здесь, я отсюда ничего не заберу. В саванне нету карманов, понимаете? Вот таких карманов нету, чтобы туда положить что-то, понимаете? Нету. Из-за этого я вам говорю, ребята, вы стройте свой ахрат, этот мир бренный останется. Что мы сделали? Вот, я руководствуюсь хадисом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Если у тебя в руках саженец, хотя ты знаешь, что завтра будет киямат, посади его. Посади его. И ты, все, что ты, если посадишь вот это твой пайда, вот это твоя польза, понимаете? Вы о чем говорите? Вот, министр, кто он такой? Кто он такой? Ну, никто, министр. Никто в этом мире, понимаете, это, пускай люди нас не любят, понимаете, и не должны любить. Они не обязаны нас любить, чтобы и нам что-то это выражать, например, это. Самое главное, чтобы Аллах нас полюбил. Аллах, если тебя полюбит, это самое большое счастье для человека, понимаете? Вы это поймите. Вот из-за этого вот отделяйте из своих денег отделяйте на саженцы. Вот, например, вы заработали в месяц 10 тысяч сомов. Истратили, например, 8 тысяч. Остается 2 тысячи. Оставляйте его на саженцы. Сколько будете сажать деревья, саженцы будете сажать вот это ваше вот это. Это будет для вас благо в этом мире и в том мире. Вы это не забывайте. Делайте добро, стройте мосты, открывайте дороги, воду, обеспечивайте людей водой и сажайте саженцы. Вот наше предназначение в этом мире. А не то, что вы видите. Вот, например, сколько я вижу чиновников, они бедные, они постоянно голодные. Вот наши чиновники, тем более, да, постоянно смотришь, из кармана ничего не хотят доставать, да, смотрят на твой карман, постоянно, когда он что даст. Это же такое унижение, это, астафрилла. Это уже не человек, да, это уже не человек, это уже махлок какой-то, астафрилла. Давайте, ребята, сажайте сады, делайте благо для людей. Вот это ваше. А министерство там и какие-то папки вот эти. Это рубашка из огня. Понимаете? Вот его одевать я не хочу. Не хочу. Это незачем мне. Я вот делаю добро людям. Это безвозмездно. Безвозмездно. Валлахи.
Аллах знает, это для меня самый лучший подарок, если Аллах меня полюбит, и все. Все. Ирохомин. Желаю всем блага, благополучия. Желаю всем джанната, чтобы вы с семьей были в джаннате, чтобы у вас было все хорошо. В следующей жизни встретимся со всеми, все расскажем, все покажем. В следующем мире, что мы здесь скрывали, все будет явью. Там нечего будет скрывать. Все посмотрим, все увидим. Желаем всем вам искренности и душевного спокойствия. Делайте намаз, делайте благо людям. Это вам пользу пойдет. Вот, например, сегодня заработали 1000 сомов. 100 сомов на благотворительность давайте. Вот это ваше, 100 сомов. А 900 сомов, оно ничего вам не даст, понимаете? Это просто выживание. А 100 сомов, которые вы дадите на благотворительность, это ваше. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.